Жамаат жана бакчалардын директорлори жана айыл өкмөттөн келген өкүлдөр жана ата-энелердин жалпы ата-энелердин өкүлдөрү биздин бакчабызга куш келипсиздер. Биз сиздерди чакырганыбыздын себеби ушул быйылкы жылы аймактарды өнүктүрүү жылында биз бакчабызга жакшы бир нерсе жасадык. Ошонун бүгүнкү ачылышына күбө болосуздар. Биз жоголуп унутулуп кеткен жаныбарлардын эмесин эс алуу жайын уюштурганбыз. Ошонун ачылышына куш келипсиздер. Азыр урматтуу ата-энелер, анан кийин мына жакынкы айыл өкмөттөрдөн ушу биз балдар бакчалардан директорлорун чакырдык. Себеби биз ушуну көрсүн дедик да. Көрсүн дедик. Ушундай эле жакшы самалыктар ушу башка балдар бакчасында да болуп, ушу балдардын таанып билүүсүнө бир топ өбөлгө өткөзүлөт да. Азыр мына азыркы мезгилде ушундай маселе коюлуп атат. Ошо эрте курактагы балдарды үйрөттүрүү маселеси. Ушул балдарды ушул бала бакчадан билим берип, бала бакчадан ошо тарбияга калыптандырып, ушундай бир топ иш аракеттерди жасашыбыз керек да. Ошонун бир далили мына бүгүнкү өзү дагы бакчанын директору Гүлмиржик айтты. Ошо аймактарды өнүктүү жылына ушул өтө төп келип атат. Ушул биздин заманга чейин бир нече миллион жыл мурун жашаган ошо жаныбарларды ушу балдардын таанып билүүсүнө коюп атайын буруш уюштуруп жакшы аракеттер жасап атат да. Анан дагы өзгөчөлүк азыр дагы көрөсүздөр, ушул дагы бир бала бакчанын өзгөчөлүгү, бул бакчада ар бир тайпа үчүн өзүнчө участкалар бар да. Ар бир тайпа өзүнүн гана участкаларында ойнойт. Ошол жерде тиешелүү бүт ойночу, кичине болсо да спорт менен машыгуучу бүт эмеректер, шаймандар бардыгы коюлуп шарт түзүлүп атат да. Ошол сыңары ушундай иш-чараларды башка биз бекер чакырган жокпуз. Мына райондун борборундагы 1 май бул жагы Кара Кочкор, Ылайтал айыл өкмөттөрдөн бала бакчалар чакырып, ушундай мүмкүн өзүңөрдүн жергиликтүү шартыңарга жараша ушундай шарттар түзүп, ушу балдардын өнүгүүсүнө бир топ салымыңарды коссоңор деген ниетте айтмакпыз да. Ошону көрүп анан кийин тарткан. Урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышчылары, жакшы иш болуп атыптыр. Гүлбай Ибраевдин атындагы балдар бакчасында, себеби ушу качанкы мезгилде, ушул эки мезгилдерги ушул унутулуп калган жаныбарларды таанытуу максатында уюштурулган ушу нерселерди, балдардын аң сезимин көтөрүү, ушу бала бакчанын жетекчилигине да рахмат. Ушу балдарды демилге көтөрүп, ушундай жакшы нерселерди уюштуруп, аң сезимин көтөрүп, азыркы саясат боюнча ушул бардык нерсе ушу жаш балдардан башталат. Фундамент деп койсок болот. Фундамент кандай болсо, кийинки бала чаканын келечеги ушу фундамент бала бакчадан түзүлүп атпайбы? Ушу фундаментке түзүү боюнча сиздердин жамаатыңыздарга өзүбүздүн атыбыздан, өкмөттүн атынан ыраазычылык билдиребиз. Сиздерге ийгилик болсун. Рахмат. Гүлмира, мен билгенден ушу десят ачылгандан бери келип жүрөм. Жакшы самалыкта, жакшы иштер болуп атат. Зопала нерселер көп эле бардым оңдолуп, жакшы эми балдардын келечегине жакшы шарт түзүлүп атат. Мындан буягына дагы мына унутулуп кеткен жаныбарларды коюп сыңар, мында балдарга үйрөтүп, келечеги азыркы мына бакыт айтып кеткендей, фундамент кандай болсо, үй да ошондой болот экен. Биздин балдардын келечеги Кудай кааласа жакшы эле болудай. Рахмат силерге, коллективден бардыңарга. Ата-энелер бардыгы ыраазы элебиз. Балдар таза балдар, тамак ашы, уктаган жерлери, эс алган жерлери, ойногон жерлери баары жакшы. Рахмат силерге. Куш келипсиздер, урматтуу меймандар, урматтуу ата-энелер. Мына бүгүн ушул буруч уюштуруп, бул идея биздин ушул бакчанын жетекчиси Акбарова Гүлмира эжекенин идеясы. Ушу балдарга ушундай бир мультфильмден, анан сүрөттөрдөн гана көрүп жүрөт. Биз ошону тирүү болбосо дагы ушундай гигант жаныбарлар болгон экен деп кичине бир элестетип калсын деп ушул бурчту уюштуралы деп ушул эжекенин идеясы болуп, анан кийин ушул фонддун эсебинен ушундай уюштурдук. Анан бул эле эмес, эми мына жерден көрөсүздөр, ушу Аяна фонддун эмеси менен көп жакшы ийгиликтер жасалды. Бул дагы болсо Гүлмира эжекенин фантазиясынын күчтүүлүгүнөн
интернеттен карап изденип ушу балдардын ушу кыргыздар ойногондо ушу бактылуу балалыктын эмесин сүрсүн, ушул бакчада жакшынакай болуп ойносун деп ушу балдарга шарт түзүп, өзүнүн аракетин кылып ушул мына жерде домиктер жасап, менин ушул Аяна фондун жетектегениме ушул ата-энелер комитети 1,5 жыл болуп калды. 1,5 жылдын ичинде эле ушул Гүлмиречке чуркап жүрүшү фонд уюштуруп койгон экен. Көп нерселер жасалды да. Ошолордун баардыгы ушул Гүлмиречкенин идеясы, ушунун фантазиясы, ушул Эжектеги рахмат ушу балдар үчүн чуркап жасап, ушундай жакшы самалттарды өткөзүп атат. Башка ушул келген меймандар дагы сиздер да үлгү алып, Абдрасулга айткандай, кичине болсо дагы ошол бакчада балдар үчүн кичине ийгиликтер жаратабы деген ойдобуз. Рахмат баарыңызга. Рахмат. Açkanda Cengizbek değil. Ошол динозаврлардын 3 түрүн гана балдарга жакын гана эмелерин таныш гана баягы кинодон, анан мультфильмдерден көргөн гана эми жаныбарларды алдык. Укпайсың да? Ал эле кой. Укпайсыңбы? Ал эле койчу көрөлүм. 13 метр бийиктикте. Тираннозавр деген экен, бул жырткыч. 68 миллион жыл мурун башта Түндүк Америкада жашаган экен, узуну 13 метр, бийиктиги менен тамактанган экен. Bunun emesi iskeleti 1905 yıl AQSh'da табылган экен. Биз bu dinozavrların аябай көп экен. Акыл. Брахиозавр деген. Бул мурт орунда Түндүк Америка жана Африкада жашаган. Узуну 27-30 метр болгон экен, салмагы 80 тонна. Бийиктиги 13 метр. Бирок биз балдарга жаш өткөрүүнө жараша ошого жараша алдык да. Тамактануусу күнүнө 1500 килограммдан. Жалбырактар менен тамак. İşleri 15-20 болгон экен, карчы. Ал эми бул болсо стегозавр дегени, стегозавр юрда орунда 165 миллион жыл мурда жашаган экен. Салмагы 4 тонна, узуну 9 метр, тамактануусу чөп менен жонундагы болгон экен, мындай пластика сыяктуу болгон экен. Ал эми анын эмеси 70 сантиметр болгон экен. Муну эмелерчи пластикка окшогон сөөктөр. Скелет болсо Колорадо штатында 1877-жылы табылган экен. Биз эми бул эмени эс алуу жайы деп эме кылып койдук. Балдарды баягы жаш өзгөчөлүгүнө жараша ойлоо сезимдерин өстүрүү үчүн уюштурдук. Сабакка колдонобуз, анан кийин жөнөкөй эме кылабыз. Көбүнчө биздин балдар Америкага да кааласа барып калышы да мүмкүн. Ага чейин да ушул мультфильмде, кинолордо көргөн нерсени жакындан тааныштыралы. Сабак учурунда жана жай мезгилинде эс алуу учурунда тааныштыралы деп жасадык. Муну бизге болсо биздин эле ушул Эшмамбетов мектебинде иштеген мугалимдердин жардамы менен жасадык. Урматтуу келген коноктор, буга көптөгөн материалдар кетти. Муну биз өзү бакчада 3 жыл мурун ойлонушканбыз. Биз Молдалиев Советбек экөөбүз аябай ойлонушуп, кандай кылып жасасак деп, бирок 4-жыл ишке ашып атат бул ишибиз. Буну негизинен биз ушул бакчада Аяна фондун уюштурганбыз, ата-энелер менен кошо. Биринчи баштаганда айтып кетейин, Мусаева Толгонай эже болчу ата-энелер комитети, дайыма биздин катчысы, жардамчысы Шабданов Талиба агай бизге жакындан жардам берип эме кылып турат. Андан кийин Мусаева Толгонай эженин небереси кеткенден кийин Асылбекова Гүлмирежеге эстафета катары бардыгын өткөзүп берген.
Быйыл ушулардын баардыгын ата-энелердин фонддун эсебинен жасадык. Урматтуу Bizde ошол Абдырасыл bizde баягы марафон деген уюштурбайбыз да. Мугалимдер ата-эне чакырса эле багы эмнеге чакырат? Ушул нерседен чыгалы деп фонддон эле эч нерсе жок азыр. Жанагы выступительный фонддун акчасын колдонобуз. Спонсорство деп коет го, ошолордун баарын жойгонбуз, урматтуу. Спонсорство деген жок bizde, ондой жок. Ошол фонддун эсебинен эле биз жардам берип атабыз. Биз мурун эми азыр сиздерге муну Айлана чөйрөнү тааныштырганда дагы айтам, биз мурун жакшы фонддор менен иштегенбиз. Азыркы убакта бизди мамлекеттик бала бакча экенсиңер деп фонддор бизди кабыл албай атат. Ошон үчүн биз ата-энелер фонду менен гана жашап, анан бюджеттин эсебинен эме кылып атабыз, иш алып барып атабыз. Жакшы эмес, каражат түзүп келе барат. Жакшы. Анан эми азыр мына ата-энелердин көмөгү менен болуп атат деп айтат да. Ошон үчүн эми şu учурдан пайдаланып ушул ата-энелердин да өкүлдөрү келди, ата-энелердин төрайымы келди, комитеттин төрайымы. Şu ата-энелерге ыраазычылык билдиребиз. Анан бизге ушуна өкмөт дагы жакындан жардам берип жүрөт. Мына кече балдарды коргоо күнүнө дагы ушул бардык ушул бала бакчаларга кыдырып, мен ошо 1-май барсам ал жакка дагы барышкан экен. Жакшы жардам берди. Көңүл болуп атат. Алыбыз жетишинче бюджетибизге жараша. Капагылбай ар кимиздер көңүл аракет кылып атабыз. Эми бай 1-4 класстарын бар тамактанса ошого да бюджет тактырсам. Сиздерге тааныштырып келсем, мынау биз комплекстүү 40 чак отурганда комплекстүү үй деп коет экен. Анан кийин эмеси мынау үстүндө балдар чыгып ойнойт. Биз алдында мына кумдары бар, кум менен ойнойт. Мына жерге эме кылат, жөрмөлөшөт, кайра бияк эмеси окчот. Ушундайында буну дагы ата-энелердин жардамы менен жасаганбыз. Былтыркы жылы 2017-жылы жасаганбыз. Ата-энелерге чоң рахмат. Ата-энелерге чоң рахмат. Күзө көл болот деп, жолдо 150 сом, 200 сомдон колдон эч нерсе келбейт. Ошентип чогултуп, 150 сомдон, 200 сомдон эле чогултат. Ошону чогултуп, мына ушундай жакшынакай балдар ойночу, жакшы нерсе самалыктар. Бизде өзгөчөлүгү жана Абдрасул Бектемиш да айтты го, бизде ар бир тайпанын өзүнүн мавеси бар, жайкы. Анан кийин участкабыз отдельно болгон. Бул азыркы мурун ортоңку тайпа болчу, азыр Кенже тайпанын участкасы болуп калды. Кече биз подготовительный группаны мектеп узаткандан кийин жылыштыруу болгондо азыр Кенже тайпанын участкасы болуп калды. Балдардын жаш өзгөчөлүгүнө жараша биз уюштурганбыз. Бул жакта. Бул болсо ортоңку тайпанын участкасы азыр. Бул домикти дагы ушу ата-энелердин жардамы менен жасаганбыз. Ал эми бул мавести болсо Мерскодон 2015-жылы Мерско менен проекти жазып, 2 мавести жогорку менен даярдоондуктан биз квартал менен оңдоп эме участка азыр болсо ортоңку тайпанын участкасы болуп калган. Бул болсо биздин максатыбыз, бакчанын максаты улуттук элементтерди колдонуу аркылуу балдарды адептүүлүккө, анан ыймандуулукка тарбиялоо. Ошон үчүн биз көбүнчө биздин бакчада улуттук нерселердин баардыгын чагылдырганбыз. Мына боз үй. Азыр балдар ичинде ойношот, эме кылышат, кээде манас айтышат. Буга чейин да биз көп иш-чараларды, семинарларды өткөнбүз бул кыргыз үйдүн эмеси менен кошо. Ал эми мына болсо майда патуулукка каршы балдар. Биз болсо бакчабыздын алдында баягындай бассейнибиз бар, ага гүл өстүрүп койдук. Кийинки күнү заманбап мындай эмелерди. Гана ушул балдарга эме кылбай, анын санын айына жанагы Ооба. Күндөлүк керектелчү. Балдардын баарын ошо пункт эсебинен алып беребиз. Күндөлүк айына 25 миң, 22 миң эсебинен фондко түшүп турат. Ата-энелер фонду могул Асилбекова Гүлмире Эжекенин колунда бүт документи бардыгы, чеги бүт бар ушул. Мен только бакчага мындай керек деп заявка берип, анан өзү алып келет. Камкорчулар кеңеши чечим чыгат, мүчөлөрү бар, бүт бар. Азыр Авазды да чакырдык элек. Алмаз немеге бегай келдиби? Алмаз орко кетип калыптыр. Şu биздин камкорчулар кеңешинин мүчөлөрү бүт бардыгы. Жакка өзүм кармабайм. Башкалар келип текшерсе дагы. Банкка төгөт, банктан мен алып через банк биздики. Через банк. Прокуратура тынбай текшерет. Банктан алынган нерсе Текшерет. Анан кийин дене тарбия сабагына бүт көрсөтмө куралдарыбыз бардыгы, балдар ойной турган нерселери бар. Бассейни бар. Азыр жаз мезгилине, жай мезгилине ылайыкташтырып койгонбуз. Бул болсо мавеси мектепке даярдоо тайпасынын мавеси. Мындай мектебиз бардыгы бар.
Oyuncular бүт баллондор немелерден бүт барлыгы жасалган. Анан бар жакта быйылкы жылы биз дагы бюджет нерселерден кухонный шкафтарыбыз эме болчу. Сыртка караганда кышка келгенде эшик быйылкы жылы алдык. Жок, быйыл эме болду, кече тайпа болду. Могу жерге саат окушат, бияка кирип жатышат. Бакчаларды айтса көрсүн. Барлығы қолынан келмесе де айрым элементтер қолдан келеді. Берде сағақ оқышат, жай мезгілінде, қыш мезгілінде қайра бияқа кіребіз. Жай мезгілінде бұл навесі бияғы спальни, біздікі бір өзгөчө үйрөнгөнү ушул игральный, анан кийин спальни, анан каулалуу бөлмөсү өзгөчө үйрөнгөн башка бакчаларга карагандачы. Ошол жагы менен. Шарттарды бардыгы азыркы убакта балдарыбыз бардыгы бирден жатышат. Баланы бар, азыр подготовительный кетип, биз азыр арыстын тайпага бала кабыл алып атабыз. Мына спальныйда дагы мындагы эме кылган, сүрөттөрүн тартыптыр. Ана мына быйылкы жылы дагы мына бюджет несени бүт постельный бельені жаңыладык. Бүт барды. Эми статьялар боюнча каралып атабы. Бизде балдардын тамагы ооруба калбасын деп мына күлерибиз иштеп турат. Бүт эме кылып, ар бир тайпада бар, күлерди алып койгонбуз. Саат 11-де дагы второй завтрак деп коет, ошо компот, чай, сок берип атабыз. Мякты калган бөлмөсү. Азыр эмени аз бар менен чыксын, мен десаттарды көбүлү да айтайын анан. Аймақтарды жүргізуіне қарата Гүлипа Ибраимова атындағы мектепке білім беру, мектепке дейінгі білім беру ұйымында өткен дорды чағыздырған алып жануарлардың тарихи салу жайына келген қадірлі қонақтар, сіздерге арналған сіздердің арыстелер тарабынан даярдалған Чакан концерттік программаға көңіліңіздерді бұрабыз. More carrots. Don't tear it. More carrots. Where's Garrett? Vegetables. Vegetables. Here I come from the west side. The left side. The right brain drives me insane. Don't lie, don't lie, don't lie to me. Don't fry, don't fry, don't fry your brain. Саламатты, урматтуу меймандар, ата-энелер жана бөбөктөр. Бүгүнкү биздин салтанаттуу ачылышка кош келипсиздер. Касиеттүү Каракулжа жергесинен орун алган Гүлипа Ибраимова балдар бакчасынын атында. Boyunda жашаган Каракулжа деген жерим бар. Каракулжа деген жеримде ыйман, достук, ынтымактуу элим бар. Ак дилден айтам саламды, ардактап кабыл алыңдар. Gül oralar
Көріп алып арсың қанаттан тұрас, разы лағаптай, белесіңе сынабыр. Өте ауаз ағайға, біріксе іштер болады албан, ынтымақшылық ардайым балбан, нәрестелердің құпылына толды, судан түссіз деген жардам. Асылбек көңіл мейрі әжекеге, жақшы қызы қадау күндіз зейлет, адамның көркі олыз адал емгек, ел қызы болып тұра бермей, нәрестелер сізге қатасын. Қаптаныз қалуағаға, бізге абдан көңіл көрдіңіз, жоқта дүйде құрдыңыз, нәрестелер сізге елген, ұбадаңызға тіке тордым. Толбай жалғыз ағайға аз сөйлеп көбі шатқарған, сіздейлер бізде көп болсын, батасын алып балдардың, ішіңіз дайым төп болсын. Отырайған өмір, бізге дайым татына қай көрініп, көрбей қалсам екі күн көсілерді, санам санға, ойлор оңғы бөлініп. Balдар, yoldıragan gözünür, yazda çıkkan joğazınday özünür, bizge dayım Отвечает мне прощай, я кричу им послед не улетай, а детство отвечает мне прощай, уходит вдали синий от нас.
кричу им последний улетай. Детство отвечает, не прощай. Я кричу им последний улетай. Детство отвечает, не прощай. Отвечает, не прощай. Я кричу им последний улетай. А детство отвечает, не прощай.
Oğuz'dan. Anlaşın. Sizlerге арналған көздер наристелер тарабынан даярдалган шақан программадағы концертimiz соңына чыкты. Çok рахмат сіздерге. Эмнелери жасаган папкаларда да көрсөтмө кандары бар. Мондай кылып кыздардын өзүнүн чыгармачылыгы биздечи мынакей балдарга керектүү нерселердин баарын неме кылган. Мөмө жемиштер, канаттуулар, кууралар. Баягындай мурун коробкаларды жасачу элек. Азыр эми коробкаларды жасабайын, ал жашка иштер чыгып калыптыр. Ушундай майылган баклажкалардан жасап койгон. Математика борбору экен, а? Математика борбору. Сүрөт борбору. Анасы балдардын о туттурмай барган. İzleyin deseniz Kıtay Bazarı'na düşsün. Ayakta garajoktorumuz var. Biz remonttu büttük. Dörtte büttük. Kupanın участкасы mı acaba? Bu kupanın da başka annekte da участкасы var. Özünün tapasının ailesi шкафыбыз бизге бирөөлөр сыртка алып чыгып кайра ичкери алып чыгарчу элек. Ошон үчүн булардын баарын ошол бюджет несенен жаңылдык. Мына спальня, жатаканасы. Бурчу, төрт бурчтуу саатка келиптү. Балдардын жашоосуна жараша мына биз ар бир тайпада бурчтарды жасап койгонбуз. Мына оюн ретинде башка сөздөр мына ой жекеники. Бул жеке жакында эле ишке кирди бизгечи. 2 ай, 3 ай болуп калды. 3 айдын ичинде жетишкен нерселер ушул эми бакчанын ишин баарын жакшы билесиңер, а? Жакшы билесиң. Биз болсо ушул бакчаны уже текши ремонт деп койдук го, текши ремонтту бүттүк. Биз сыртыбызды дагы ичкерибизди дагы бүттүк да. Ача-ача нерселерин эме кылдык. Мага болсо калбалуу жебесе калба. Балдардын жашоосуна жараша. Мына жеке жасаганы жасады быйылкы жылы. Бизде өзүңөр байкасаңар болот, бизде гүлдөрдүн түрлөрү аябай көп. Быйылкы жылы дагы көбөйттүк гүлдүн. Ар тайпанын горошогу ар түрлүү, гүл өстүргөн идиши, анан небеси дагы ар түрлүү. Могуз ушу гүлдөрдүн баарын эме өстүрдүм да. Ушундай болуп ба. Жүрүңүздөр анан кийин беймарал тарта бересиздер, а? Ооба. Подготовительный группаны узатканбыз, 35 бала узаттык. Бери кабыл алуусу, бул жагы идиш турган жери. Играет. Бу жерде 15-20 бала. 20
20 балага ылайыкташтырганбыз. Бул жакка килемди сыртка салып койгонбуз ошо. Бул жер баа биздин медкабинет болчу. Анан заведующий кабинети болгон. Анан биз муну тайпа кылып койдук. Жатаканасы мына отельдердин эсебинен быйылкы жылы мына 20 кровать. Эме матрасы да жаңы, жастыгы да жаңы, постельный бельёсы да бардыгы жаңы. Төшөгү да жаңы. Баштап Ана тарта бересиз, кечке, эртең келип деле тарта бересиз. Сегизинчи степан. Бул кайсы тайпа? Бул өзү негизи мурун прачный деп койдулар, кел жыл болчу. Ошондой эле. Анан биз ушу тайпа кылып койдук. Сон болуп калды. Анан кийин 8-чи тайпа. Көбөйүп жакшы болуп. Ар жакта биз келип жаткан мына жерде эжек отурат, мына завхозунун медсестра отурат бул жердечи. Ушуну алганбыз. Мусаева толуна жерин убагында алганбыз. 2016-жылы. 35 000 сом. Ошол убакта 35 000 сом мындай деп аябай элдин баары эме болгон. Бирок азыр 35 000 сом кичине эле акча болуп калды, а? Ошол. Бизде ар бир эжекенин өзү кичине болсо дагы бир дагы жерди калтырган эмеспиз. Мына жерге ушул эмелердин баарын эктип койгон. Анан эмне кухняга бөлүп койгон, кухнянын участкасы. Өздөрү эки эме кылат. Мурун анан мына жерлердин баары бизде аңырап эле жаткан. Бияк бүт ясельный группанын 3 ясельный группаны андай кылып решетка менен бөлдүрүп койгон. 3 ясельный группанын участкасы. Барды кум ойногучу эмеси бар, мына баллондордун баарын быйылкы жылы жасады. Бул жерде иштеген 3 эжеке тең быйылкы жылы жаңы эжекелер бар, азыркы эжекелердин баары беттен алмашып ошо. Жүрүңүздөр эмне отельдер жана Калио агай, Жакып агай, жанагы аваздар баары ойлонуштуруп, анан өздөрү ушул наркы эскранканы алып ушуга коюп беришкен. 1 сом акча албай эле өздөрү эме кылышкан, эшиктерин алмаштырып, бүт ошол наркы эмедеги беттеги рамка эшиктер. Там болду экен билбейсиң? Там бул нар жак ачык. А бир жактары ачык да, эме кылат эле да. Ошон үчүн биз ушундай кылып эме кылып койдук, өздөрүнүн күчү менен. Ар бир тайпанын умайниктери, кол жугуштары баардыгы, чачыктары бар. Негизи ушу ар бир баланын шарты бар. Бизге баа 3 ай жашындан эме кылып, жарыялап кошулду. Көндөргө жарыялап койдук, бияктын баарын пластик кылабыз. 10-15 күндүн ичинде уже ким укса, бияк тарап болот, кудап каласачы. Пластик жок деле токтода жакшынакайсыңар го. Барар ой болуп калды да. Эми экинчи этажы менен тааныштырайын. Жүрүңүздөр. Баспы? Немелер кетип калышты, Максудалар. Барбы? Бул жак бардыгы. Мынакта да эжекелердин кол иштери бар. Бул болсо бакчабыздын иш тажрыйбасынан эме кылып коебуз. Жанагы бал фестивалына постоянно катышабыз, жыргалык эмесинде сендердегилер. Жылда катышабыз. Жакында биз курушуу узаттык. Ошол жанагы айттым го, динозаврларды. Ошол мектепке эме кылгандар ошолор жардам беришти да бизге узатканыбызга кетип атканда. Калган фонддун эсебинен. Жаз мезгилине, жай мезгилине карата жалаң эле гүлдөр менен жасап коебуз. Биз бул жерде жалаң иш чаралар өтөт.
жаңы жыл биякта формаларыбыз бүт жетиштүү. Биз ар бир майрамга формалардын баарын тегип ашыкчасын анакка кирип калат го ательлерде. Ошол өзгө болуш керек. Көрдүңүздөрбү бардыгы? Ana бул дагы бул. Бул эми кабинет болуп кетти. Аябай сол болуп кетти. Сен кабинетиме кире элек турбайсың ба? Көптөн бери. Менин кабинетим бул. Биз биякта да бакчанын алган грамоталары өзүнүкү ушу жерге уштуруп койгонмун. Бу жерде компьютер менен иштейбиз. Өзүм кабинетиме негизи өзүм эле жасайм. Кыздарды план жасап бергиле деп айтпайм. Себеби өзүмдүн эмем ушул да. Кесибим негизи окуганмын. Мына өзүм бүт иш кагаздары мындай папкага койгон. Биз быйылкы ошол 2018-жылы эне тил күнүнө карап да мондай иш чара өткөнбүз. Ошондо эстелик катары эме түшүп койгонбуз сүрөткөчү. Жамшеттерди алганбыз. Өзүмө ылайыкташтырып жасап койгон оңдорду бүт өзүм колуман жасаганмын. Кайпактан маскерин жасаганбыз. Ушул кабинеттин ушул таассан. Жакшы. Мейли ишиңе илгери боло берсин. Сөзүңүздө колуңузда экен, а? Быйыл мурдун подготовка көчүргөн жокмун. Тутулган алмаштырып койду. Анча мынчасы эме кылган. Быйыл жаратылыш бурчуна биз көбүнчө эме кылып, жаратылыш бурчун уюштуруп атабыз негизи чоң тайпаларга. Анан дагы эме кылып койду. Стирлер дем жон койбой. Коопсуздук боюнча балдар жакындан билсин деп өрт өчүрүүчү нерсени дагы мына дагы уюштуруп койгонбуз. Ана жетишип калды. Быйыл орток подготовительный болчу. Мен орус тилчим десем. Орус тилчиңиз кайсы жерге? Аны отуруп алып балдар караганча жаза берип турабыз коюп тура. Силерге жакында турмушка чыккансызбы? Эртең бир сүт чыгат. Электен чыгаттыбы? Баягы мисти алган эмеге, жана коопсуздук боюнча мына жана жер түшүп калыптыр. Бурчу бар экен. Бурчу бар. Жана тип эме кылбай. Я жак койгон делди. Биякта эжекелердин майра чөтөлөр бар. Ошо. Бул эжеке мындай кылган. Баягынтип эмелерди эме кылбайын деп даяр идиштерден алып келип эле ар тайпа өзүнчө жаш өзгөчүнө жараша эле жасап койду да. Идиштерди коробка эме кылат экен, мындай козгары, бул математикага керектүү балдарга таркатып берүүчү эмелер. Жок, анан эме кылып эле, кадай. Ошону мындай эле кадашат го. Ар бир. Ана точкалары. Басыңыздар. Мынау өрт өчүргүч, жер бала танысын. Азыр көп акта ушундайларга эме кылып атышат го, көңүл буруп атышат го. Ошон үчүн мыналардын бардыгы деген коопсуздук боюнча эме кылып. Жер титирөө эмелердин бүт бардыгы ушуларды чагылып чыгардык. Мына мектепке даярдуу тайпа. Бул да Билбаева кенже иштейт. Мен азыр жардамчы тарбиячысы өзү иштеп, мына жер жаратылыш бурчу уюштуруп аткан. Отпускка чыгып кетти, жардамчы тарбиячы өзү эле иштеп атат. Биз эми мектепке даярдоо тайпасынын баары заты эме кылып, могу мектепке уже даярдап атабыз, китептерин алып атабыз. Мына болсо эжекенин бүт эмеси, көрсөтмө
Kuralları, sağlığa gerekli bari genç iштейт, genç hazır отпускада. Pedagogикалык бурч экен. Pedagogикалык бурч, математика барды, алыпсы бүт барды. Азыр өзү эмеде. Мына жол эрежесин өзүнүн балдарына республика мындай олуштурган булчу. Дарканасы бар. Азыр жардамчы тарбия жүргүзүп жатат. Биз уже биз мектепке эме даярдатабыз, китептерди алдык биз. Бардыгыч мектепке даярдык. Жолдық тайпы олды. Олдық бұршы бияқта бұлды. Негізі біз қандайлы. Қай, жесе өтөзді ойлауын емес біз. Айды өлі. Көпізді ішін ұштық қойыңыз. Дейді. Олды бар. Оны ойды. Genç emeği отпускада. Быйыл ушул даярдоо тайпасы бар. Жүрүңүздөр. Тазалык. Жууп, тарап, хаскалап, күн эжекелерин эле. Эжекесин эле багып. Балдар жылат экен да. Өткөзүп берип койгула деди. Өзгөртүп койдум, эмелерин чегип бардыгын. Эмени балдарды өзгөртүп атасызбы? Жок, себеби ошол даярдоого чейин өзүңөрдүн кетпесе, алмашпай турган болуп калды. Негизичи. Анда бир баланын психологиясын толук бири-бирине үйрөнгүчөктү азыр отпускага кеткенде деле берки балдар эме болуп жатыр. Гүлнара дорожный движениянын мындагы жол коопсуздугуна уюштурган. Мындай дүкөн уюштуруп койду. Быйылкы жылы ушуларды уюштурду. Мына жерде болсо бүт мыкты. Гүлнара эмелери, балдар менен иштей турган куралдары, караңдар, таштары бүт бардыгы. Могу жакшы экен. Могу итиш мага жакты, кыздар ойлонуп таап, кыйналбагылачы мына эме жасап. Биз илгери билесиңби? Диалогду кыркып жасайт. дискурсту раздаточный материалдар болот. Раздаточный материалдар бүт бардыгы. Сонунун салагы даяр деди. Илгери изденчилер билетка барчу, газеталарды карайт деди. Ооба күндөлүкүн кемалбенчи болсо, окумуш болсо күндөлүкүн таяр болот. Бунду да биякта Бала места кеңир экен, а? Ооба, бардыгы бирден жатат мынакей. Гүлнаранын өзгөчөлүгү мындай эмелери бар. Өз дошкольникке папье-машедан анандай ат-паттарды жасаган, курчактардан аңгыстын койгон. Мынакей. Чындап бала ойноп атат. Чындап. Эки деле биринчи. Мен да айтып турган менен бакыт үчүн жаралган. Ушунчалык жаратылыш бурчу. Эмгек сиңирген абалга айтпайм деп коеюнбу? Ушу коллегасы кайтырыш керек да, ошону чыккан. Ушу эжекеге беришкен. Сара, мындай китептерди алдык бизчи. Ооба, берди. Жомок китеп. Бар бир эле мазмунда китептерби чакырды. Ар түрдүү. Ар 3 жомок, үчөө 3 түрдүү. Бизге астан келген. 4 жомок. 4 жомок. 4 жомоктун 4 калман. Гүлнара иштейт ушу группада ушу. Гүлнаранын Гүлнара эне өзү дошкольник, өзүнүн эмеси кесиби, ошон үчүн дагы фантазиясы бар. Бакчадагы эң күчтүү эжекелердин бири. Кенже менен ошол Касымова Гүлнара. Кенжени быйыл бул эл агартын мыктысын алган. Быйылкы жылы Билбаева Кенжени эл агартын мыктысына көрсөттүк. Кудай кааласа. Эмгектер дагы көп кыздарды дагы областтык, райондук грамоталарга көрсөттүк. Токтомун жазып тапшырып койдук. Эми Кудай кааласа келип калса, ошо. Анан бизде 1-июнда дагы эжекелерибиз мисалы үчүн 35 жыл иштеген Үмөтү Анаркан, Мамышева Бурулкан, жана ошондой эле Кадембаева Ивада Деже бизде ушул жерден канча көп жыл иштеп, ана пенсияга кеткен, ошолорго
Кадимбаева Ибат атечеге эме кылдык. Аялдар конгрессинин өрнөктүү эне деген медалын алып бердик, көрсөтүп. Анан кийин берки кыздарга болсо эме деген ак элечек таткайым, иштерман эне деген ушундай медалдарды алып бердик кыздарга. Бизде дагы завхозубуз бар, завхоз жокто нары медсестра болуп кетет, нары заведующий болуп кетет. Тажибаева Токтобой деген эжекебиз ушул мен ушул жерге директор болуп келгенден баштап иштейт. Ошол эжекебизге дагы ушул эме деген ак элечек даткайым деген медал алып бердик жакында. Өзүм болсо эл сыйлаган кызым деген жетекчи деген медал алдым. Биринчи үйүндө алып келип тапшырдым. Кичине жасаган эмгегибизди баалап койгон, ошо Каракулчу райондук билим берүүгө, анан кийин профсоюз эмелерге, ушул жамааттарга биз дагы ушу ыраазычылыгыбызды билгизебиз да, бизге көп нерселерди үйрөтүп, көп нерселерди айтып эме болгондор үчүн. Разыбыз. Анан кийин ата-энелерге биз айтып өттүм, биз ата-энелер фондун ушул жерде 2013-жылы уюштурганбыз. 2013 жылдан бери эки ата-энелер комитети Мусаева Толгон эже, анан кийин азыр Асылбекова Гүлмир эже иштеп жатат. Көрдүңүздөр, биздин ата-энелердин кандай иш жасап берип аткандарын только ойлонуп гана айтып коем, баягы заявка берем. Анан биздин өзүбүздүн ата-энелер менен бирдикте иш планыбыз бар, 1 жылга кабыл алынган. Ушул анан биздин ушул быйылкы жылы президентибиз жарыялаган аймактарды өнүктүрүү жылына ушул туш келип калды. Ушул эме көрдүңүздөр жанарды, анан кийин жанагы гүл салгычтарды жасадык, анан бегуши көрнөктү жасадык. Ал 28 000 болду. 28 000ден 20 000-ин бюджеттин эсебинен 8 000ди биздин ушул Гүлипа Ибраимова атындагы эжекенин эмеси баласы 8 000 жардам берди, жаздырып алып келип алганбыз депчи. Ушул иштеген ишибиз ушул көп нерселерди. Биз азыр бизди мамлекеттик бала бакча деп фонддор бизди карабай койду. Мен аякка чуркадым, Агаханга бардым, Куронго бардым, Үсаитке бардым. Мен ушундай бакчалардын эме бар эле, мага кандай жардам бересиздер десем, каяк деп. Азыр муниципалдык балдар бакчаларга аябай жакшы жакындан жардам берип атыптыр. Бизди такыр эле олор карабай койду. Биздин ошол эмебиз, тамак ашыбыз ата-энелерден 50%, анан кийин бюджеттен 50% төлөп берет. Ошондо бир балага 36 сомдон күнүгө 18 сом 36 сомдон. Бюджеттен 900 000 каралат бир жылына. 240 балага кеңири жетет. Ошону өзүнө камсыздандырабыз. Ошондой кылабыз да. Баягы башка бакчалар 800-600 алып атат го, бирок ошондо биздики алардан ашып деле кетет. Мындай эсептегендечи. Тамак ашыбыз жакшы, 3 малсыз тамак беребиз. Азыр саат 11-де да экинчи тамак деп коет го, ошого сок, анан компот жасатып берип атабыз жай мезгилинде. Жай мезгилинде иш чарабызды көрдүңүздөр, бүт баары менен таанышсаңыздар. Ушул бала деп ушул жерден эме кылып ишибиз жүрүшүп аткандан, иштеп аткандан кийин ушул ар бир ата-эне бизге дагы баягы деп тапшырат да, ишенип. Ошон үчүн эң биринчи мен ошо тазалыкка, анан ден соолугуна, баланын тамак ашына көңүл бурам. Ошол нерсе деле мен коллегияда багында суроо бергенде деле айткам. Эң биринчи ушул бакчада тазалык болуш керек. Анан кийин тамак ашын көтөрүшүбүз керек. Анан баланын ден соолугу чың болот. Анан кийин окуу тарбия иши жүрө берет. Алгачы өзүнөн өзү баланын курсагы ток болсо, көңүл ачык болсо, таза жерде жашабаса, ойнобаса, ошондо баланын өзү эле окуйм деп айтат деп ойлойм да. Сиздердин оюңуздар кандай? Менин оюм ошондой. Ошол менин жамаатым дагы аябай жакшы, мени постоянно колдойт, ата-энелер фонду. Гүлмир эже күндү келип, нарак өтүп да, берак өтүп да, кандай иш кылып атасыңар, эмне болуп атат деп кабар алып турат. Жана берки мүчөлөрү да аябай талбагай жан берип иштейт бизде. Эгерде жок болуп калса өзү анча-мынча иш кылат, баягындай жапараке, эмелер бүт баардык Албас жакындан аябай жардам берет. Алмаз мисалы үчүн өзү келбей калса да кошумча сөзүн айтып, жолдон Гүлмир эже ишиңиз кандай болуп атат, эмне болуп атат, жакшы иштеп атасыз, мен сиздин баардык жок нерсеңизди өзүм бара албасам дагы көрүп угуп жатам деп мага жакшы сөздөрүн айтат.
ата-энелер канчалык ыраазы болсо биз дагы сүйүнүп ошончол мынаны жасайынчы мынаны жасайынчы деп ишин алга жылат экен да. Стимул эме кылып быйыл ошол 3 жыл жашылдандырып көктөлдүргө арчаларды эктик, сырттагы биз кара жыгачтарыбыздын баардыгын кырктык. Мисалы үчүн мен эсебим боюнча 38 ту арча эктик быйылкы жылычы. Роза гүлдү айта көрбөйм, беркинде гүлдөрдүн кан экип койдук. Анан ар бир тайпага өзгөчөлөнтүп, анан да идиштерин дагы башка кылдым. Быйылкы жылы ар бир тайпада гүлү бири-бириңерге окшош болбосун дедим. Азыр мен баягы наристе тайпадагы эме кылып аттым. Ал эжеке баардык гүлдүн өзүнүн аттарын жазып койгон. Ошону айтып өтөм эме кылып. Урматтуу менин коллегаларым, ушу иштеген ишибизди дагы сүрө берсеңиздер, дагы эме кылабыз. Мен ошо сиздердин көзүңүздөрчү эле ыраазычылык айтып коем. Ата-энелер комитетке анын мүчөлөрүнө баардыгына ыраазымын. Мени эме кылышат, айткан сөзүмө эки кылбай баардыгын аткарышат. Анан биз ушул эме кылабыз. Даже базарга барып өзү алып келет. Дагы алдыда турган пландарыбыз бар. Мындай кылсак, андай кылсак деген ойлорубуз бар, дагы көп эме кылалы деп. Биз эми быйылкы жылы эми сыртта эмелерди бүттүк. Өлкө группага могу килемдерин баардыгын жаңылайлы деген оюбуз бар. Анан да Кудай кааласа биз бюджеттен дагы эме келип калса өзүбүзгө жанагындай мындай эме жасаганга, мебель жасаганга келип кала турган болсо, эжекелердин азыркы убактагы заманбап шкафтарын жасатып берген деген планым бар. Кудай кааласа жаңы окуучулар жайын. Анан кийин бизге ошол ремонтко акча бөлүнүптүр ошо бюджеттен. Ушул эмени пластик уже тендерге жарыялап койгон. Эме кылганмын, өзүбүздүн эсептетип чыгарып бардыгын Кудай кааласа бир 15 күндүн ичинде келип калат пластиктерибиз. Келип калат экен десем жок. Келбейт да, ошо келет. Ошол иш пландарыбыз бар. Анан кийин жаңы окуу жылына дагы мындан да 2 ай бар, 2 айга чейин дагы көп иштерди аткарабыз деген оюбуз бар. Биздики жаңы аппаратурабыз деген жаңы музыкалык жана аппаратурабыз кың болуп атат. Убагында эме ушуга да жете алган эмеспиз. Замир иштейт эле, анда Ибраимов Замир өзү бар ушуну алып келип берген. Эми эскилиги жетип калды. Ошон үчүн дагы ошол жаңы аппаратура алып бериңиз деп атат. Ушул эжеке сөз берген, алып берет Кудай кааласа жаңы окуу жылына карата музыкалный аппаратты дагы. Жакшы. Ошол. Анан кийин ар бир эмелер бүт бардыгы ата-энелер биздин баягы майрамга карата кийимдерибизди өздөрү фонд несенен да жасап алып коебуз. Кайрадан өздөрү алып келип берет. Калоочуларды таштайт эми. Форма аябай жетиштүү болуп калды. Илгиркидей болгочу бирөөдөн сурабай. Ата-энени кийинтип келдиби? Бүгүнкү формаларды деле ушул фонддун несенен алып койдук. Ошол. Я көрсө керек, музыкалный формалар ар түрдүү бар. Эме кылдык ушулар бүт. Ашыбызды өзүм дагы ушул эме жамаатыма дагы ыраазычылык айтам. Мен дайым айтам сөздүн башында бир жакадан баш бир жеңден кол чыгарсак, ынтымактуу болсок, бардыгыбыз менин ийгилигим, силердин ийгилигиңер. Силер ушул даражага жеткизип, республикага чейин биздин бакчабыздын атын чыгарып аткан силерсиңер. Мен жалгыз өзүм жалгыз дарак болбойт, мөмөлөйт. Силер менин бутактарымсыңар, шактарымсыңар, мөмөлөрүмсүңөр. Ошон үчүн ушул даражага жетип, республикага чейин таанылганбыз деп постоянно коллективде эме кылам. Коллективде баягы эмгеги ар бир эжекенин өзүнүн эмгегин өзүнчө баалайм мен, эмгегинчи. Себеби четке какпайм, бара баардыгыңар ушул жерде иштеп турсаңар, ошол жогорку даражага чейин жеткизгенге умтулам деп айтам. Эме кылып. Мен кыздарым тетир карап баспайт эч кимисе. Баардыгы сиздин айткан сулчума. Кайрада ар бир эжекени тарбиячыны кабыл алганда эме баш этеги бүт нерсенин баарын айтып өтөм. Даже мен медсестраны деле бияка коюп, өзүм идиш жууган инструкциясын кадимкидей эле столду коюп, 3 чараны коюп, мынандай деп көрсөтүп берем, оюнчук тазалаганды көрсөтүп берем, даже пол жууганды көрсөтүп берем. Мени көп ата-энелер билет, мен өзүм гүл отоп жүргөнүмү. Мен гүл отогондо менин усулчум да турбайт, завхозум да турбайт, медсестрам да турбайт. Ушул
барыбыз. Өзүм ото, өзүм гүлдү ар бирине мынтип эме кылып бер. Негизгиси эми жаштар азыркы убакта чөп отоп келген кыздар бар, гүл менен чөптүн айырмасын билбеген кыздар бар. Баардыгына ошону жакындан жардам беребиз. Ошон үчүн өзүм баш отум менен келген үчүн ушул даражага жетип Гүлдөп анан мынтип айтпай эле мынтип койсоң жөн эле жүрө берген кыздар деле бар. Баарын үйрөтсөң анан кыздар дагы бул жерде жаштаргачы ошол анан менин убагымда иштеген кыздардын баары да азыр пенсияга чыгып кетишти. Алар өздөрү билип өздөрү иштей беришти. Азыркы кыздарды биз жаш кыздарды тарбиялап атабыз негизичи. Жаш кадрларды. Азыркы убакта эми бизге көбүнчө спец баягындай кесип эместери келип атат. Биофакты бүткөн башчылык анан чындап эле көп өзгөрүүлөр болуптур. Бардыгын көрүп, эшиктен баягы босогон аттаганда башка дүйнөгө кетилгенибизди өзүбүз деле сезип атабыз. Ушундай рахат алып, эс алып да кетип атабыз. Мен өзүм билбейм, коллектив эле мына турган коллегиялар деле ушундай ойдо болсо керек. Өтө сонун. Гүлдөрүң гүлдөп турат, тазалыгы эң жакшы. Ар бир тайпага киргенде өзгөчөлүктөр билинип атат. Ушунун баардыгы сенин иш билгилигиңдин натыйжасында болуп атат да. Эгерде иш билбеген жетекчи болсо мындай деңгээлге көтөрүлө алмак эмес. Анан жанагы ардактуу наам алыпсың, ал наамың да кут болсун. Сага ушу ден соолук, узун өмүрдө бактылуу турмушта жаша, ишиңе ийгилик каалайбыз. Дайыма ушинтип өнүп өсө бер. Ата-энелер комитети дагы жакшы иштейт экен. Ата-энелериңе дагы рахмат. Бул Гүлмирага да рахмат. Баягы экөөңдүн атың биригип калыптыр, ошон үчүн жолуңар болуп атат. Түз бириксе жол болот деп коет. Силердин атыңар биригип калган экен, жолуңар жакшы болуп аткан ошодон. Иши кылып ийгилик болсун, жакшылык болсун, аман болгула, иштей бергиле талпай. Менде бир суроо бар эже сизге. Азыр балдардын баары Кудай кааласа жакый салдыбыз. Жакый салда сиз ырайыбыздын сырткарда кандай балдарды группа тайпаларды алып барып, балдарга кандайдыр өзгөчөлүк бир экскурсия уюштурасызбы? Ооба, жай мезгилде өзүбүздүн иш-план бар. Мисалы үчүн мына сейил паркына алып барабыз. Эмеге стадионго баягы эмеге экскурсияга чыгарабыз. Музыкалык эме бар. Мисалы үчүн ар бир эжекеге дагы мына курчак театрын уюштуруу жасап, ар колдорунда балдарга көрсөтүп жатат. Бизге кече эле эме келип кетти да, жай мезгилине карата. Бүгүн келип атасыздар силер? Кече барды. Кече барды. Кече дагы ошо жай мезгилине карата биз сизди чакырып ошону уюштурдук. Ал бизге күз мезгилинде да келген. Кайра да ошолордун эмесин алып калдык эле, адрестерин чакырдык. Аны биз биринчи июнга чакырдык эле, бирок кечигип калышты. Кече күнү келип көрсөтүп берди. Жай мезгилде өзүнчө иш пландар болот да, 3 айга чейин. Мен Акбарова Гүлмира Адылбековна 1985 жылдан 2008 жылга чейин ушул бакчада тарбиячы, усулчу болуп эмгектенип келгенмин. 2008 жылдан баштап ушул убакка чейин директорлук милдетти аткарып жатам. Биздин Гүлпай Ибраим атындагы мектепке чейинки билим берүү уюму 1985 жыл курулуп, Ашар Жорунда август айында жумушка берилген. Азыркы убакта 240 бала тарбияланып, 8 тайпа иштеп жатат. Биздин бакчабыздын максаты мектепке чейинки курактагы балдарды элдик педагогиканын элементтерин колдонуу аркылуу адептүүлүккө тарбиялоо болуп эсептелет. Биз ушул максаттын үстүндө азыр эмгектенип жатабыз. 2008 жылдан бери ушул директорлук милдетти алгандан бери көп өзгөрүүлөр болду. Биз бул бакчага фонддор менен иштегенбиз. Берсукко, Агахан, дагы ошондой эле ата-энелер фонду менен иштейбиз. Биз ушул 2008 жылдан 2010 жылга чейин аябай жамаат менен бирдикте бир жакадан баш бир жеңден кол чыгарып, жамаат менен бирдикте аябай даярданып, бакчанын техникалык базасын жана окуу тарбиясын жана балдардын ден соолугу үчүн кам көрүп, бар жок жактан төп келишип 2010 жылы райондук, областтык, анан республикалык мыкты бала бакча 2010 деген конкурска катышканбыз.
ушул биздин иштеген ишибиздин натыйжасы чыгып, ошол 2010 жылы республикадагы мыкты бала бакча конкурсуна катышканда республика боюнча 1-орунду алып келгенбиз. Ардак Кыргыз Республикасынын Билим жана Элим министрлигинин Ардак грамотасы жана 80 000 сом акчалай сыйлыкка ээ болуп келгенбиз. Ошол жылдардан бери биздин бакчабыз алдыңкы орундарда келе жатат. Республикага чейин таанылганбыз. Көптөгөн иштерди жасадык. Мисалы үчүн 2013 жылы Мерско тарабынан 2 балдар жайкын мезгилде эс алуучу навестерди 168 000 сомдук навестерди оңдоп түзөтүү ишин жасаганбыз. Ал эми 2014 жылдан баштап биз Ата-энелер фондун Аяна деген ат коюп, Ата-энелер фондун уюштурганбыз. Биз жанагындай ата-энелерден эч кандай спонсорство, жанагындай керектүү нерселерге акча чогултуунун баарын жоюш үчүн ата-энелер менен ортодо сүйлөшүп, ушул Аяна фондун түзөлүп деп, бир балага эгерде бакчага бир ата-эненин бир баласы келсе 200 сомдон, ал эми 2 баладан асса 150 сомдон айына банк аркылуу төгүп, ага болсо биздин азыркы убакта Асилбекова Гүлмира эжекебиз ата-энелер комитетинин төрайымы. Биз ата-энелер комитетине биздин бакчабызга ортодо бакча менен ата-энелердин ортосунда биз 1 жылдык иш план жаздык. Ошол иш планыбыздын натыйжасында көптөгөн иштерди аткардык. Мисалы үчүн 2017 жылы ата-энелер тарабынан балдар ойночу домиктерди, дагы ошондой эле мынау бакча эшик рамкаларынын баардыгын пластикке алмаштырдык. Анан быйыл 2018 жылы аймактарды өнүктүү жырына байланыштуу биздин дагы ушул 3 жылдан бери пландаштырылып келаткан иштерибиз бар эле. Ошол ишибиз быйылкы жылы ушул аймактарды өнүктүү жырына туш келип калды. Ошого да биз ушул бакчанын жамааты аябай сүйүнүп, көңүлүбүз аябай көтөрүңкү болуп атат. Бүгүнкү күнү биз ушул унутулуп кеткен муздоруна чейинки жашаган динозаврлардын айкелин жасап, ошол балдардын, мисалы үчүн балдар азыркы убакта уйду, үй жаныбарлары жана жапай жаныбарларды аябай жакшы таанышат. Бирок да биздин ушул балдардын ойлоо сезимдерин дагы болсо дагы өстүрүш үчүн биз ошол унутулуп кеткен муздоруна чейин жашаган жаныбарлардын айкелин жасаганга жетиштик. Ал жерде биз ушул жаныбарлардын айкели көрүнгөн, мисалы үчүн 3 жаныбар, 3 түрлүү, аларды биздин балдарыбыз мультфильмден жана кинолордон көрбөстөн жакындан тааныш болсун деп, өздөрүнүн ойлоо сезимдери, ан сезимдери өссүн деп жасап койдук. Ал жерде биз ушул баягындай балдар өздөрүнүн колдору менен келип канчалык кармаса, ушунчалык балдар жакшы сезимдерди алат деген ойду жасап койдук. Бүгүн ошол унутулуп кеткен жаныбарлардын айкелин ачуу аземин биздин Каракулча райондук билим берүүнүн башчысы Абдрасул Бектерович баш болгон жамаат жана ошондой эле айыл өкмөттөн өкүлдөр жана ата-энелер тарабынан өкүлдөр келип ушунун ачылыш аземин жасадык.